Абдрахманов Жеңишбек Нуралиевич 1985-жылы 5 февралда Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу Сакалды айыл аймагынын Чоңбагыш айылында туулган. 2008 жылы Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу адистигин аяктаган. Эмгек жолун Ош шаарында Шороош жоопкерчилиги чектелген коомунда катардагы кызматкерден баштап жетекчилик кызматка чейин жеткен. Учурда Victory Trade Co жана Green Trade жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси. Үй бүлөлүү, бир кыз, 2 уулдун атасы. Хадия колбаса эт азыктарын өндүргөн ишкананы 2021 жылы 7 кызматкер менен ачып, учурда 11 жаранды жумуш менен камсыздап, 3 мал тамагы жана алдыңкы кызматкерлерге сый акы берилип келет. Хадия колбаса эт азыктарын өндүргөн ишканасынын продукциялары былтыр апрель айында Өзбекстан Республикасында өткөн Узфуд 2022 айыл чарба соода көргөзмөсүнө Жалал Абад шаарынын атынан коюлган. Хадия колбаса эт азыктарын өндүргөн ишканасында колбасанын 8 түрү чыгарылып, өлкөнүн Ош жана Жалал Абад облусунун базарларында сатылууда. Келечекте ишкана өздүк имарат салып, эл аралык талапка жооп берген шартта соода мейкиндигине чыгууну көздөөдө. Салам көрүүчү, бүгүн биз Жалал Абад шаарындагы Хадия колбаса өндүрүштүк ишканасында турабыз. Аталган ишкана Жалал Абад шаарынын тургундарынын 11 кызматкерди жумуш менен камсыздаган. Андан сырткары колбасалардын 8 түрүн чыгарат. Аталган Хадия колбаса өндүрүштүк ишканасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Жеңиш Абдрахманов менен маек болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин ишканага кош келипсиздер. Бул ишкана бүгүнкү күндө колбаса өндүрүү менен алектенет. 2 жылдын жүзү болуп калды буюрса. Жана сиз айтып кеткен суроого, негизи бул эмне үчүн бул өндүрүш тармагына болгондо да колбаса өндүрүүгө киришти деп эсептесеңиз, өзүңүздөр билгендей, 2020 жылы бизде пандемия учуру болуп калып, ошол учурда мамлекет ички өндүрүмгө канчалык муктаж экендиги сезилип калды да. Сосиски, вареный сосиски деп коебуз. Бул молочный вкус менен. Муну өзгөчө бизде азыркы күндө жаш балдар, мектеп окуучулар, атайын лицейлерге берип атабыз. Вареный докторская дейбиз. Бул дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, рынокто аябай жакшы орун ээледи. Даамы жагынан болсун же конкуренттери салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү толтура. Капчыкка оңоюраак болуш үчүн муну дагы элге ыңгайлуу болсун базар баасына деп атайын ушундай видтерин да чыгарып атабыз. Мунун аты сапат. Андан кийин сервилат чыгарып атабыз. Сапаттын узун атайын стандартный нормадагысын чыгарып атабыз. Анан чесночный деп да чыгарып баштадык. Бул да жаңы түрү. Азыр эми ушул колбасалар кандай өңүттө, кандай тартип менен, кандай жасалат, ушул процессти көргөзгөнгө аракет кылайын өндүрүш ичине кирип, жүрүңүздөр менен кошо. Суунун температурасы 80 градустан 90 градуска чейинки температура. Бул жерде колбаса жарым сааттан 40 мүнөткө чейин кармалат. Ошол суунун ичинде. Андан кийинки этап кайра коптильщигибиз кайра ушундай рамага илет дагы. Бул биздин коптильный печкабыз. Ушул жака кирип, копчение анан обжарка деп коебуз. 2 процесс ушунун ичинде болот. Ишке киргениме 1 жыл болду. 1 жылдан өтүп атат. Ушу киргенден бери эле бул процесстердин баары жоон үйрөнүп, бияка койду. Шефтер өздөрү жакшы колбасын шек, баары жогу адамдарга ыңгайлуу, ишчилерге ыңгайлуу, кайсы тармакта болсо дагы эмне сурасаң жардам берет ишчилерге. Мында мурун тала издеп жүргөм. Талада аяктан караганда биякта эле кыйла жакшы экен.
экспортко ориентировалалы же болбосо Кыргызстандын ички экспортун өнүктүрүүгө, мисалы башка областтарга чыкканга мүмкүнчүлүк алуу үчүн бизде көлөмдүү объем чыгарганга бизге жакшы бир помещение керек болуп атат, өзүбүздүн жакшы бир каражат керек болуп атат, баягы техникалык же болбосо логистикалык жактарыбызды өнүктүргөнгөчү. Жакында мэр менен да жолукканыбызда мэрибиз деле колдоо көргөзөбүз. Кандай бизден жардам керек болсо келиңиздер, сунуштаңыздар. Биз колдон келишинче сиздерге камкордук кылабыз дегенден эртең барайын деп атам. Буюрса барып ал киши менен да жолугуп, жер маселесин сүйлөшүп, ошол жерден буюрса бир өзүбүздүн жеке зданиябызды тургузуп, ошол жерден анан хас норма менен тургузуп, ISO 22000 сертификатыбызды алып, чет өлкөгө саталы деген ойлорубуз бар да.